келсек эле эч ким жок. Бүгүн 27-декабрь Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкжар айылындагы дал ушул үйдөн өрт чыгып 4 адам каза болду. Алардын арасында 3 жаштагы наристе, 12 жаштагы өспүрүм балдар да бар болчу. Ушул тапта тилсиз жоонун келип чыгуу себептери такталууда. Ал эми окуяга күбө болгон кошуналары, жакындары төмөндөгүчө пикирлерди айтып жатышат. Айтырбай келген кырсык 65 жаштагы үй ээси Бадал Адилова. Анын кызы Айжаркын Жанбаева жана 2 небересинин өмүрүн алды. Маркумдардын сөөктөрүн куткаруучулар жер төлөөдөн алып чыгышты. Жакындары өлүктөрдү экспертизага берүүдөн баш тартышкан. Бул боюнча укук коргоо кызматкерлери иш алып барышууда. Жеңем эртең менен баягы карындашым айтуусу боюнча дарат алып көчөгө чыккан экен. Кайра кирип карындашым чуркап чыгып, путу чачтары күйгөн экен. Ал кайра кире албаптыр. Баласы дагы апа деп бакырып, кайра кирип кетиптир да. Кандай болгонун билбей калдык да. Жеңем балда неберелерим алып чыгганда кайра кирген экен да. Ошол менен чыга албай калыптыр. Чоңунубуз болот. Жумушта турганда чалышты. Ушундай күйүп кетиптир деп. Жумуштан келип турабыз, баары күйүп кетиптир да иште. Ошо. Анан башка эчтекен деле билбейм. Азыр эжем бир эже өзү калыптыр, ал реанимацияга түшүп калыптыр. Буак Бадал эжем жакшы адам эде, ушу кыздарыны, неберелерин ушу келечегин оңдоп коеюн деп жүрүп ушул иш болду да. Жакшы аял эде. Коңшулар менен жакшы болгон, эли журт менен жакшы болгон. Эми бүгүнкү ишке келсек, ушу балдарга рахмат үй. Элдин колдон мындай күйгөн жерге кириш кыйын экен да. Шуларга рахмат, жетишип кептир. Күйгөнү болсо эми алып чыгыптыр, тууган урууга тапшырышты күйгөнү болсо эми. Рахмат ушуларга. Эми биз эми дубадан башка эч нерсе кыла албайбыз. Кырсыктан Адилованын кызы Гүлбарчын Жанбаева аман калган. Ал Кызылкая шаардык ооруканасын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дарыгерлер анын абалын оор деп сыпатташууда. Келгенде бети, 2 колу, анан 2 далы, 2 путу күйүп келди да. Мындай денесине эсептегенде 25-30% күйгөн денеси. Степенге бөлөбүз да, мындай легкий степень, средний, тяжелый кылып. Тяжелый степенде күйгөн да, 3-чү А, Б степень. Азыркы реанимацияда жатат. Шоктуу состоянияда. Окуя боюнча өрт өчүрүү кызматына таңкы саат 06:49 кабар түшүп, 3 минуттан аралыгында жерине жетип келишкен. Жалынды өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрликтин 2 бөлүмү жана 16 куткаруучу тартылганы маалымдалат. Бул ичинде жанагы көмүр жаккан печка бар экен, андан сырткары ток печкалар турат. Азыр эми өрттүн чыгуу себептери аныкталып атат. Ошо укук коргоо органдары менен атайын өкүлдөр менен аныкталуу иштери жүрүп атат. Бирок биз келген учурда ошол патологу, үйдүн патологу, крышалар баардыгы ошо подвалга түшүп калыптыр да. Ал эми коңшулар качан ошо крышадан жалын чыкканда анан бизге кабар түшүп атат да. Ага чейин үйдүн айнек терезелери, эшиктери бүт пластик болгон дагы, анан бүт эле темир решетка болгон да. Баягы киргенге дагы, качканга дагы ошо мүмкүнчүлүк болгон эмес экен да. Ошо бүт эле решетка. Биз келсек деле ошо айнектер бүт эле жабык. Белгилей кетсек, Ноокат районунда 2020-жылы 70 өрт кырсыгы катталып, адам өмүрүн алган учур катталган эмес. Ал эми 2021-жылга карата өрт кырсыгы 45ке жетип, анын кесепетинен 4 адам каза болгон. Кырсыктар мал сарайлардан көбүрөөк чыгып атат. Мал сарайды салып туруп, үстүнө жанагы тамбашы крыша деп коебуз. Ошолорго баягы тоют чөптөрүн жыйып алып, ошолордон өрт чыгып атат да. Алардын себеби, эң көп себеби ушул жанагы бала чаканы үйдө баягы кароосуз таштап койгондон. Анан жана элчилик бул мал сарайларга баягы туура эмес баягы светтерди өз алдынча тартып алгандардан себеп ошол болуп атат да. Атайын жанагындай лабораториядан өткөн, мисалы электр чубалгыларын, мисалы ток зымдарды атайын лабораториядан өткөн ушундай зымдар жок да. Жөн эле ушу кайсы базарда кайсы зым арзан болсо ошо арзан зымдап келип алып, анан баягы аба ырайы өзгөргөн маалда баягы кыска чыңалуудан ар кандай нерселер келип чыгып атат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ноокат району.